Урматтуу коноктор, урматтуу ушул кеченин катышуучулары, урматтуу ашпозчулар, биринчиден мына мен ушу биздин жаңы жылга карата уюштурулган иш-чарага бизге келген урматтуу конокторуна баарын кубаттап келгениңиздерге рахмат айтып, биринчиден мына элчилер отурат, Япония өлкөсүнүн элчиси отурат бул жерде, биздин депутаттар отурат, Туркия элчисинин өкүлүгү отурат бул жерде. Мына биздин Кыргызстандагы атактуу аялдар, ишмерлер. Мына булардын баары кечигип атат, айтып атышат парламентте аялдардын колунан бирдеме келеби же келбейби деген ушундай да маселе бар экен. Ойто мына ошондой маселе боюнча баары кармалып атышыптыр. Мына ана келет, мына келет деп туруп, мындай татынакай сиздерге баарыңыздерге фильмди тартууладык. Бүгүнкү ушу биздин иш-чарабыз абдан бир прозаикалык маселеге арналган да. Биз орус тилинен кыргыз тилге которсок, төбүрчак жана ашкабак деп ушундай рифмага жаткан бир эки сөз экен. Анан төбүрчак менен ашкабак тилекке каршы биздин өзүбүздүн күндөмкү тамагыбызда көп деле учурабайт, өзүңөр билесиңер. Бу таласта төбүрчактан жакшы түшүм алып, киреше алып, андан кийин баары болсо ошого суктанып, азыр республика боюнча төбүрчакты көп айдап атабыз биз. Андан тышкары мына ошол жерде айдалып атканды өзүбүз тамакка көп пайдаланбай атабыз. Жакшы эле барып таласка барып үйрөтүштү, мындай тамак жасаса болот, мындай тамак жасаса болот. Ошондо деле баягы биздин баягы пенде жаныбыз эт деле керек дейт да, эт керек дейт. Ошондуктан мына биз ошо төбүрчак, экинчиси болсо ашкабак. Ашкабак деген эми көп бизде Кыргызстанда, абдан көп. Аны болсо биз мына эми орому дегенге, самса дегенге акыркы 1-2-3 декадада кошуп жеп атабыз. Бирок ал да аз болот экен. Анан биз үчүн мына мен ойлойм, могу иштеп жүргөн аял кишилер үчүн, үйдөгү балдары бар аялдар үчүн эми бул оңой эле экен да. Биз бүгүн мына жөн эле отурбай баарыңыздар карандаш алгыла, ручка алгыла, баарыңар жазып отурсаңар болот. Андан тышкары бул жерде рецепттерде бар экен. Аны деле алып кетсек болот. Тетиякта өзүнчө көргөзмө болуп атат, аны да көрсөк болот. Мен айтып коеюн бир нерсени. Биздин фонд бу бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программа менен биргеликте ушу балдардын тамактануусу боюнча иштерди алып барып жатат. Биз ушуну оптималдаштыралы деп 1-4 класска чейинки балдардын тамак ашына мамлекетте госбюджеттен акча бөлүп берип атат, өзүңөр билгендей. Бирок ошол эми ар кандай иш жүзүндө өтүп аткан баарыңыз билесиңер. Биз бүгүнкү иш-чарага армиянын да башчыларын чакырдык. Ошол жерде да биздин балдарыбыз тамак аш ичишет. Биз мо чек арадан да чакырдык элек, мен көрбөй атам алардын өкүлү барбы же жокпу деп. Кечиресиздер, керек болсо түрмөлөрдө да бар, туурабы да, тамак иче тургандар. Ошондуктан мен айтат элем, ушу биздин бүгүнкү иш-чараны мындай ойлобогула, бир кандай бир саясий иш болуш керек эле деп. Ал да жетиштүү, ал да керектүү, маанилүү. Бирок бүгүнкү биздин иш-чарабыз биринчиден баарыбыздын ушу бир мындай кандай десем, настроениябызды көтөрсө. Жолдоштор, жаңы жыл деген да бир чоң майрам бар, туурабы да? Биз аялдар көп деле чогулбайбыз баарыбыз. Бири-бирибизди, бирок мен ойлойм, мына бул биз үчүн абдан маанилүү эле мындай бир мастер-класстар болобу, дагы башкалар. Мен бүгүн эртең менен Москвадан учуп келдим. Анан жолдо келатып бир календарларды сатып алгам ал жерден. Карап көрсөм, мо ашкабактан масканы жасаса болот экен бетке.
ашкабактын ичиндеги жана жумшак жери мякет деп коет го. Ошону алып туруп теркадан жакшылап эзип 100 граммын. Анан кийин аны болсо сүт менен 1-2 кашык менен аралаштырып, кичине аны неме мындай ысытып, анан коюп бетке майлап сүйкөп туруп bir 10 minuttan keyin anan keyin jууп salsa болот экен, ошентип жашаса болот экен. Ошентип мына мен жолдо келатсам, ошентип ашкабак самолетто да мага учурап калды. Анан мен ойлодум сиздерге айтып берейин бул жөнүндө деп. Башкача айтканда, урматтуу эжекелер, урматтуу мына сиңдилерим, бул жерде жаштар көп. Биздин фонддун кыздары баары тиякта көргөзмө жасап, раритет деген дүкөндө да чакырдык элек. Дүкөндө биздин Кыргызстанда булар бир берекелүү чоң дүкөн болуп атат. Ал жерден да кетип атканда бир китеп алып кетем десеңиздер, алып кетсеңиздер жакшы болот эле. Анысы да бар. Бүгүн биз үчүн эки бир абдан маанилүү ашпозчулар эки жактан катышып атышат. Биринчиден мен айтат элем, мына Түркия элчилигине чоң рахмат. Türkiye elçisinin aşpozcusu Erol Mırza. İkinciden olsa bizden bugün Tübiteyka var. Andrei. Tübiteyka degen bizden bana Bişkek'teki restoranlar, bular olsun özünçö bir set, özünür bilesinger. Anan Andrei bolso Tübiteyka'nın adından. Eki masizler bugün özlerinin çıkarmacılığını görsettöstüp dayar bolup duruşat. Saltanat Samatova bugün rahmat bizge olup gelip bana bugünkü geçeni Ankara'ya. Men aytabilem. Men aytabilem. Bul geçe mümkün bolboyt эле. Бирок Түркия, Кыргыз-Түрк университетинин атынан бу ректор отурат, со ректор отурат. Бул мырзалар бизге ушундай чоң иш-чараларга мындай татынакай имаратын дайыма сунуштап бизге берип атканына ыраазыбыз. Чоң ыраазычылык сиздерге. Чоң ыраазычылык. Мен айтат элем, биз бүгүн бұл формалдуу эмес, эч официалдуу сөз кереги жок. Барыңыздар ана көрөкчө ушу үйгө барып, кантип ашкабактан, анан төбүрчактан тамак жасайт элем деп, ошого даярданып отуруңуздар. Ошондуктан мен бир нерсе кириш дагы бир сөздү айттырып коет элем да. Роза Жазбаевна мына Кайыкова биздин фонддун азыр кызматкери. Роза Жазбаевна өзүңүздөр билесиздер, мына Ысык Көл областында губернатордун орун басары болду. Ысык Көл районунун акиминин орун басары болуп көп жылдар иштеди эле. Азыр ушул бүткүл дүйнөлүк программа менен тамак аш балдардын тамак аштын оптимизациялоо боюнча программаны алып бара жатат. Бул жерде бүгүн жана Рам мырза жок да, вот. Надежда, да. Надеждага рахмат айтат элек дүйнөлүк программага. Эки сөз шуну бир угуп, эмне деген программаны шуну билип койсоңуздар, мен биз да баарыбыз ыраазы болот элек. Пока вот сизге берип турайын. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу айымдар жана мырзалар, Росакына жогоруда айткандай, бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы 2013 жылдан бери биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн макулдугу менен Кыргыз Республикасындагы мектептердеги башталгыч класстардын окуучуларынын тамак ашын оптималдаштыруу деген чоң программаны иштеп атат. Бул дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында Роза Отунбаеванын Демилгес эл аралык коомдук фонду биз дагы ошол мектептиндеги башталгыч класстардын окуучуларынын тамак ашын жакшыртуу боюнча мамлекеттик саясатты алдыга жылдыруу деген долбоорду аткарып атабыз да. Бул ошо чоң программанын алкагында жүргүзүп атабыз. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, балдардын тамак ашы дени саак муундун негизи деп баштап атабыз. Бир 3-4 слайдка көңүл бөлүп койсоңуздар, ошо жерде цифралар бар, мен сиздерге айтып берем. Кийинкини.
Мына февраль айынан баштап жана мен айткан ошо биздин эл аралык коомдук фонд бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы менен бирдикте Кыргыз Республикасынын мектептериндеги башталгыч класстардын тамагын оптималдаштыруу программасынын алкагында биз ошол мамлекеттик саясатты алга илгерилетүү деген долбоорду аткарып атабыз. Пилоттук долбоор болуп өзүңүздөр билесиздер, ар кандай гана долбоор болбосун бул пилот болуп тандалып көргөзүлөт экенин. Ошондо мына 2013 жылы баштаган бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы 59 мектептен, андан кийин 59 мектеп мына быйыл 134 мектепке жетти. Акыры пилоттук долбоор 250 мектепти камтыйт. Мына көрүп турасыздар, бул жерден 250 мектеп баш аягы бизде болгон мектептердин саны республика боюнча кийинки слайдда көргөзөбүз. Ошондо 250 мектепте мектеп 150 миңге жакын окуучуну тамак ашы жакшырып калат деген сөз да. Бул жерде 250 мектепке долбоор киргенде ошондо 50 миңдей гана биздин бала бакырабыз жакшынакай ысык тамак, жакшыртылган тамак ичип калат. Бизде эгерде республика боюнча 2204 деп статистикада айтып жүрөбүз мектеп бар. Анда 1960 мектепте 350 миңге жакын окуучунун дагы тагдырын ойлошубуз керек болуп атат бүгүнкү күнү. Бизде 400 миңге жакын окуучу башталгыч класста окуп ошолорго тамак берилет. 250 мектеп менен 50 миң окуучуну чыгарып салсак, бизде 350 миң окуучу менен 1960 мектепке дагы ушул жакшынакай долбоорду ишке ашырып, ошону биз киргизип, баягы балдарга дагы ошондой жакшы условия түзүп беришибиз керек деген максат алдыбызда туруп атат бүгүнкү күнү. Мына статистиканы айтып кетсек, мектеп тамак ашы боюнча 13 жылкы 14 жашка чейинки балдар бул 2006 жылы атайын үзүлгө болгон. Ошондо 14 жашка чейинки балдардын дем алуу органдарынын милдеттери менен ооруган балдардын саны мына 304 миңге чыгып кеттиктир. 305 миң. Андан кийин тамак сиңирүү органдары деген өзүңүздөр билесиздер, ашказан, бул 118 миңге чыккан. Ал инфекциялык паразиттик илдеттер болсо 88 миң бала. Бул ошол мектептин тамак ашынын жакшыртууга керек экендиги жөнүндө дагы айтып жатат бул цифралар. Анан эми мектеп окуучуларынын тамактануусун жакшыртуу керек деп милдет өзүбүздүн алдыбызда фонд ушун менен абдан алек болуп атат. Пилотко кирген мектептерде бул нерсе болору аныкталды, билебиз аны. Жана мен жогоруда айткан ошо балдардын саны менен ошол мектептерди камтышыбыз керек болуп туруп атат. Бул эми мектеп окуучуларынын тамактануусун жакшыртуу эмне үчүн керек деп атабыз. Биринчиден ден соолукту чыңдайт экенин бардыгыбыз билебиз. Андан кийин маалымат кабыл алууну жакшыртууга жардам берет деп атабыз. Муну изилдөөлөр көргөзүп атат. Мектептерди кыдырганда, пилот кирген мектептерди кыдырганда ата-энелерди айтып атат, мугалимдерди айтып атат. Сабакка келүүсү дагы абдан жакшырып калат экен деп, маалымат кабыл алуусу да жакшырат деп. Андан кийин мектепке барууну жакшыртат дедим. Бул айылдын экономикасынын өнүгүшүнө дагы көмөктөшөт. Себеби ал жерде мектепке жакшыртуу, тамак аш жакшыртуу программасы кирсе, айылдагы фермерлерге дагы пайда болот да. Алардын сүтү өтөт, алардын эти өтөт, алардын жашылчасы өтөт дегенде бул айылдык тургундардын экономикалысын өнүгүшүнө дагы жардам берет. Анан социалдык коргоо моктош үй бүлөлөргө дагы көмөк көргөзөт. Муну өзүңүздөр билесиздер, эми биз бардыгыбызды бирдей деңгээлде эмес, мындай кыйналып жашаган үй бүлөлөрүбүз дагы бар, аз камсыз үй бүлөлөрүбүз да бар. Мына ошо мектептеги ысык тамак киргизилип, оптималдаштырылса, социалдык коргоо муктаж үй бүлөлөргө дагы көмөк көргөзөт деген ойдобуз. Мына биздин бүгүнкү күnkү фонддун алектенип атканы ушул нерсе, ушу балдардын мектептеги балдардын тамак ашын оптималдаштырып, жакшыртып, ысык тамакка жетсек деген ойдо болуп атабыз. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүздөргө. Мектеп тамак ашы мыкты билимге карай жол деп ушундай лозунг кулатабыз. Чоң рахмат, Роза Жазбаевна. Эми жанагы тамак
киришели. Эрол мырза, сизге биринчи сөз берели. Сиз эмне сонун тамактарды жасайсыздар? Биз болсо ашкабактан жана мантуну жасаганды билебиз, самсыларды жасаганды билебиз, анан төө бурчактан сорпо гана билебиз, башка эч нерсе жасабайбыз. Ал бул жерде төө бурчактардын түрлөрү турат. Кана кыял келсең, Эрол мырзага которуп берсең, кандай бир сонун тамактарды жасап бересиз азыр? Эмнени үйрөтөсүз бизге? Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerindendir. Bunu etli de yapabiliriz, şeyli de, kıymalı da yapabiliriz, sade de yapabiliriz. Tөө бурчак бул түрк кухнясынын эң кандай айтсам эң ошондой эме тамактардан бири да, ал эт менен да жасалса болот, этсиз да жасалса болот. Ошон үчүн түрк кухнясында төө бурчак абдан böyle кеңири колдонулат. Artı bulgur pilavı yapacağız. Bulgur pilavı yapacağız. Kabaklı bulgur pilavı yapacağız. O da yine Türk mutfağından içinde kabak olan bir pilav. Onun haricinde piyaz yapacağız. O fasulyeden salata şeklinde yapacağız. Sonra kabak tatlısı yapacağız. O da Бүгүнкү менюбузда ошол төө бурчактан жана ашкабактан жасалган тамактын түрлөрүнүн ашкабактын таттуусу, төө бурчактан жасалган салат, ашкабактын шорпосу, пияз деген тамактарыбыз болот. Ашкабактан булгур плову, Ашкабактан. Айтор 4 түр тамакты үйрөнүп өткөнбүз азыр, Ысык тамак дагы болот, салат дагы болот, анан таттуу тамак дагы болот. Айымдар жазып алыңыздар, жазып баштаңыздар. Kuru fasulye sıcak yemek. Kuru fasulye sıcak yemek, pilav sıcak yemek, tatlı kabaktan. Artı salata, piyazda salat olarak yapacağız. Piyazdan salat жасайт экен, ысык тамак, салат, анан таттуу бүрүндө тамактарыбыз болот. Şimdi kuru fasulyeden başlıyoruz. Tөө бурчактан Kuru fasulyeden başlıyoruz. Ortalama 10-15 gram kadar bir 10-15 gram майдан казанга куябыз. Yağ koyuyoruz. Кыял, мындай Эрол мырзанын жанына барсаң, ошол жерде жакшыраак угула тургандай болуп. Азыр мына төө бурчактан баштадык. Burçaktan başladık. Tөө бурчак. Майын кичине ысыгандан кийин этти кошобуз, фарш этин. Şimdi ortalama 100 gram 100 gram kıymamız var. Farştan koşuyoruz. Farştan kuruyu başlayıyoruz. Evet, o biraz yaptıktan sonra hafif kavrulduktan sonra içini kurulduktan keyin Evet. Так, азыр сана кухняга, ашканага барып киришпесек болбой калды. Баралык дагы ушу жака киришели. Эмне сонун тамактарды жасап атат. Так. Этти майдалап туруп кууруп атат, Eti kavurduk. Мына мынтип бир көрсөтүп коесузбу? Эмне болтан кандай жасаш керек экен? Mına etimiz içine kuruldu. Bu şekilde kavurduk. Ondan keyin mayda turalgan piyazды koşuyoruz. Yarım orta boy soğan. Bir çoğun piyazды tuğrap, mayda tuğrap, asıga tuğragan. Yarımını. Yarımını. Жарымысы. Piyazın jarımısın kuru itken biz. Bu jerde farş, ettin farşın
Куруп алдык майга. Анан кийин үйрөнүп алайынчы мен деле барып. Сонун тамак жасап берейин анан. Anam bu biraz daha kavrulduktan sonra biberi ve domatesini atacağız. Помидор салабыз. Курулгандан кийин Peris менен pomidoru salabız. Помидорубузду кошобуз. Перец дагы Peris'te. кошот экенбиз. Абдан жакшы. Жашыл перецтен. Yeşil Peris'ten. Жашыл перецти мурда туурап алган майда. Ошону кошуп атабыз. Андан кийин Biraz da soğanın tamaqtарды жейбиз анан, soğan ölmesi gerekiyor. Biraz da Çiresi чыгыш керек. çerez çıkış gerek. Азыр жакшылап бир кууруп алабыз. Анча от анча чоң эмес, мындай орточо отто. Орто от. Орто. Жакшы. Тамак жасаганда сөзтүн баары эле бирдей турбайбы? Котормочусу жок эле, түшүнүп атам буякта. Сон болуп атат. Soğanda Анан, а у вас, Андрей, такие же продукты, да? Или вы что-то другое будете потом показывать чуть позже? Нет, у нас совсем другое. У вас совсем другое, да? Жакшы. Азыр түрк тамактарын үйрөнүп алалы. Эми помидор салып атабыз. pomidor. Bir orta boy domates. Бир орто помидор. Майда туурап туруп, ошонун үстүнө салдык. O biraz suyunu salganda şunday içine tomatla pastana Пастадан дагы кошуш керек экен, Томат пастадан дагы кошуш керек. Ошондо кызарып, өзүнүн накта түсүнө келет экен. Bu fasulyeyi bir akşam önceden ıslamak gerekiyor. Төө бурчакты сууга салып чылайбыз. Bir gün önceden haşladığımız zaman, ısladığımız zaman ertesi gün bu hale gelmiş olacak. Күн мурунтудан сууга салынган төө бурчакты сууга Канча саатка салып коюш керек? Akşamdan koyuş, ertesinden... Кечинде салып койсоң, эртең менен даяр болуп калат экен. Ак төө бурчагын, ак фасоль. Sonra ortalama bir saat falan haşlıyoruz bunu. Normal suda haşlıyoruz. Kaynatıp bışırabız. O da bu hale geliyor. Tuzlu suga bışırabız. Tuzlu suda, az tuzlu suda. Kaça minut bışırabız anı? Bu ortalama bir saat, yarım saat, bir saat pişiriyoruz. Bu hale geldiği zaman alıyoruz ocaktan. Geçinde biz tөө бурчакты сууга салып коюп, эртең менен болсо бышырабыз, тузду сууга бышырып алат экенбиз. 1 saatка жакын бышырыш керек экен да. Аны мына даярдап коюп туруп. Бышкан төө бурчак. Bu piştiği halde bu şekilde olacak. Жазып алып атасыздарбы? Айымдар жазыңыздар. Ortalama 10-15 gram bu şekilde. Кошобуз. Мына томат кошуп атат жана томат паста кадимки эле. Ошондо кызарып, тим эле сонун болуп калат окшойт. Жакшы. Негизи ашканада эркек киши жүргөн жакшы экен, Өзүңүз кандай деп эсептейсиз, Ерал мырза? Аялдар жакшы тамак жасайбы же эркек киши жакшы тамак жасайбы я? Ayarlar evde güzel yemek yapıyor ama erkekler böyle şeylerde daha büyük yerlerde. Бул жерден дагы бизде кемшинтип койдубу я деп коечу. Кышты жасайт, аялдар для большой публики больше. Сиздер болсо индивидуальный VIP персоналар үчүн, Şimdi ayırsam ki erkekler жасайт diye öge varış gerekli. Öge varsak hoşunda da Эркектер жакшы жасайт деп айтсам дейт, үйгө барышым керек. Ал жерде мен кой бербей коюшу мүмкүн, Үйгө киргизбей коюшу мүмкүн, ortalama bir 250 gram kadar bir su koyduk. 250 грамм суудан кошобуз. Кадимки эле суудан кошуп койдук. Бул баары тең сорпого айланып калды эми. Bu kaynayınca şeyini Кайнатыш керек, муну? kaynatış gerek. Суу
кайнашы керек. Kaynayınca Жаап коелук. fasulyemizi Kaynatalım. ilave edeceğiz. Андан кийин бычакты кошобуз. Суу кайнагандан Ondan кийин sonra şey yapacak, pişecek. Şimdi boş durmayalım, şey de yapalım bu arada. Bulgur pilavımızı da yapalım. Эми башка тамакты боштоо жасаганды бар баштыңыз, эдик, булгур пловун жасар эдик. Bulgur pilavını da жасayalım. Булгур плов дегенди жасайт экенбиз. Бул жакта азырынча көбүр чакка чейин Bulgur даярданып турсун. buğdaydan yapılan, bizde genelde Türklerin en sevdiği şeylerden bir tanesi. Булгур пловун түрктөр аябай жакшы көрөт. Evet, bu Bişkek'te her yerde hemen hemen var. Pazarda da var bunlardan. Бишкектин ар бир бурчунда муну таап аласыздар. Bunun iki türlüsü vardır. Birisi ince çiğ köftelik bulgurdur. Эки түрү бар. Бириси ички, İrisi pilavlık bulgurdur. бириси да чоң түрүндө. Мына күрүчкөлө окшош, бирок Yok, bu buğdaydan. Buğdaydan жасалган. Buğdaydan жасалган. Bu Көрүнүшү түрү бар дейт, ички жана ооба buğdaydan жасалат экен бул деген булгур деген. Бул аябай калориясы жакшы, бул. kalorisi